спорттук иш аракеттерди биринчи орунга коюп, өзүн кол үзбөй, дайыма ошо спорт менен алектенген. Ош мамлекеттик университетинин окутуучулар арасында жыл сайын өтчү спартакиада жыйынтыкталды. Бул жолкусунда алар спорттун 8 түрү боюнча күч сынашкан. Жыйынтыктоо аземинде катышуучуларга мыкты чабуулчу, мыкты коргоочу, мыкты дарбазачы жана мыкты байланыштыруучу номинациялары берилди. Биз оюндун спорттун футбол түрү боюнча 40 минус жаштагы курактагылардан арасынан мыкты чабуулчу деген номинацияны алып турабыз. Албетте алгач ушул оюнду уюштурган бардык жамаатка, ректоратка, жетекчиликке терең ыраазычылык айтам. Негизи оюн мыкты деңгээлде уюштурулду. Ар тараптуу калыстар тобун айтып өтсөк болот, баары мыкты деңгээлде уюштурулду. Спартакиада 2 категорияда, тактап айтканда 40 жашка чейинки жана 40 жаштан жогорку ага-эжекелер арасында болду. Жеңүүчүлөргө университет медаль, кубок, мыкты оюнчуларга атайын статуэткаларды ыйгарды. Жалпы командалык эсепте 1-2, 3, 4 орунду ээлегендерге 50 000 сом байге фонду каралган. Биздин факультет, Кыргыз-Кытай факультети спорттун бардык түрлөрүнөн мыкты даярдык көрдүк. Көп футбол, волейбол, баскетбол оюндардын түрлөрүнөн биринчи орундарды багындырдык. Жалпы окутуучуларга кааларым жаңы жылда спортту сүйөлү. Спорт бул ден соолуктун башаты. Спорттун баскетбол түрү боюнча 40 жаштан жогорку жаш курактагы. Кеченин жүрүшүндө окуу жай башчысынан атайын сыйлыктар берилди. Ректор Кудайберди Кожобеков оюндарга активдүү катышкандарга эң активдүү сүрөөнчү, мыкты форма жана спартакиаданын каарманы аталышындагы номинацияларды берди. Жыйынтыгында эң жогорку упай менен 3-чү орунду экономика, бизнес жана менеджмент институту, 2-чү орунду STEM инновациялык колледжи, ал эми 1-чү орунду индустриалдык педагогикалык колледжинин окутуучулары ээледи. Колледждин кубанычы чексиз. Биз бул оюнга жылдап даярданабыз. Каттуу даярдыкты күн сайын сентябрдын башынан баштайбыз да. Залдарда сүйлөшүп, ушул 1 айдан ашуун, спартакиада башталганда 1 айдан ашуун болду. Мына ошондон бери биз ошол залдабыз да. Көпчүлүк оюндардан алдыңкы үчтүктү бербей келатабыз. Айрыкча мен ушул колледждеги эжекелерге абдан ыраазычылыгымды айтам. Окутуучулардын спартакиадасына быйыл 32 жыл толду. Бул мелдешке каражат Ошмунун кесиптик бирлиги тарабынан бөлүнүп келет. Ошол профсоюз комитети тарабынан быйылкы жылы жалпы жылынан 200 000ден ашуун акча которуп бердик. Ар бир командага, андан кийин ошол ар бир факультеттен, институттан, структурадан келген кызматкерлерди акчалай сыйлыктар менен сыйлоого демөөрчү катары катыштык. Бул жылда старт түрүндө өткөрүлүп келе жатат. Күчтүүлөр ута берсин. Ош мамлекеттик университетине ушундай мыкты спортсмендер дагы чыга беришин каалайм. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары.